Салам урматтуу мекендештер, баарыңыздарды YouTube каналынан көрүп турганыма кубанычтамын. Чынында көп убакыттан бери видео чыгара албай калдым, себеби чынында студия жок, мурун студияга көнүп калыптырмын. Азыр ушундай жөнөкөй форматта өзүнүн кухняда, как и көптөгөн мигранттардын кухнясы ушундай эле болсо керек. Ушундай кухняда өзүнүн видеону тартып жатабыз. Мен ойлойм, бул маанилүү эмес кайра тартканың, маанилүү эмне деп айтканыңыз да. Өткөн айда июлда чынында биздин мигранттар үчүн аябагандай көп жаңылыктар болду. Алардын эң эле олуттуусу, эң эле серьезный бул ошол Аминага келген биздин сообщение, сведения о доходе или отсутствие сведения о вашем доходе деген сообщениени алышты. Ал сообщениеде жазылгандай сиздер налог төлөбөсөңүздөр жакында выдворение болушуңар мүмкүн, реестрге түшүшүңөр мүмкүн деген билдирүүлөр келди. Бул билдирүү боюнча эч бир блогер, эч бир там, кандай десем, сотрудник посольства или МИД или там активисттер эч кимси чыгарбай жатат. Мен таң калдым, себеби бул аябай серьезный маселе чынында. Бул жанагы реестр чыккан, печат законго окшогон эле бир ошондон андан да мындай серьезныйраак маселе да, себеби бул НННдин айынан, налогдун айынан дал ошол печатка окшоп баардык мекендештер реестрге түшүп калышы мүмкүн. Себеби бул Россиядагы органдар, Россиянын кандай десем, налоговый органы, МВДсы бири-бирине данныйларыбызды өткөрүп, жөнөтүп турууга милдеттендирилме алды. Бул сообщениянын тарыхы ушул жылдын 15 январында Орус өкмөтүнүн заседаниясында, чогулушунда распоряжение кабыл алынат. Чечим десек болот, распоряжениянын буйрук деп койсок да болот, эгер посмыслуу отура турган болсок. Ал чечимге ылайык налоговая служба, ФНС, Федералдык налоговая службасы, салык кызматы Орусиянын мигранттардын төлөнгөн налогтордун боюнча маалыматты МВДга жөнөтүп турууга милдеттендирилди. Автоматтык түрдө күнүнкүндөй. Мисалы үчүн Кубатбек Орозов бүгүн 5000 иштеди, анын 13% налогу төлөндү деп МВДга жөнөтүп турат. Анан бул закондун, бул распоряжение, бул чечимдин максаты эмне деген суроо болушу мүмкүн. Бул чечимдин максаты биринчиден бул фиктивный договорлор аябай көбөйүп кетти. Фирма ачуу, ИП ачып туруп эле анан пачкалап эле адамдарды, 600, 500, 700, 800 адамдарды договор жасап саткан бизнеске айланып кетти. Дал ушуга бөгөт коюш үчүн жана бизден мындай пайда алыш үчүн мигранттардан өкмөткө пайда түшүш керек да. То есть ошондой чечимдин аркасында эми Тажикстан менен Өзбекстандын мигранттарына бул маселе тийиштүү болбошу мүмкүн, себеби алар так не төлөп атышат, патент төлөп атышат. Айыначы патент төлөп турушат и 10 миңден төлөшөт айына патент азыр. Биздин кыргызстандык ЭСке кирген мигранттар, армяндар, белорустар, биздикилер ушинтип пачкалап жанагындай договорлор жасашып, сатып алышып, ошондой иштерди кылышат. Ошонун негизинде жана незаконный миграцияга бөгөт коюш үчүн булар ошондой чечим кабыл алышты. Эми налоговый служба биздин данныйларыбызды МВДга жөнөтүп турууга милдеттүү. Анан качандан баштап ошондой жөнөтүп баштайт. Могу келген сообщение бул бизге как эскертүү катары деп айтсак да болот. Сиз ушул жылдын 1 кварталында налог төлөптүрсүз, давайте эми бул жарны төлөп башташыңыз дегенде мен мындай немеге чечимге келдим да. Себеби бул именно келген уведомлениянын келген сообщениянын артынан азыр эч ким пока реестрге түшө элек автоматтык түрдө жок. Бул чечим автоматтык түрдө күчүнө кирип иштеп баштайт. Бул ошол 1 декабрдан баштап деп жазылган уже распоряжениеде, чечимде. Ошол 15 январда кабыл алынган чечимде ошондой жазылган. Эми 1 декабрдан баштап сиздердин данныйларыңыздар күнмө-күн жөнөтүлүп турат. Азыр болсо бул тесттик вариантта гана сиздерге мындай билдирүү жөнөтүп көрүштү. Мындан ары бул 1 декабрдан баштап автоматтык түрдө иштеп баштайт. Эми биз 1 декабрга чейин эмне кылышыбыз керек? Биздин мындай рискте турган мекендештердин типтерин айтып кетейин. Бул жанагы таксиде иштеген, без договор, такыр договор албай эле жүргөн, Яндекстин договоруна ишенип жүргөндөр. Жана ошондой эле договор сатып алып жүргөндөр. Договор сатып алып эле печат бастырып алып, болду эми печат бастырып алдым, буягына жүрө берсем болот деген мекендештер. И ГПХ договор түзүп, бирок налог төлөбөй жүргөн мекендештер дагы ушул риск
типтеги мындай тобокелдеги ошо реестрге түшүп кала турган мекендештердин катарына киришет. Дал ушул категорияда иштеген мекендештерге мен кеңеш берет элем. Бүгүндөн баштап эгер жөн эле сатып алып жүргөн болсоңуздар, ГПХ договор түзүп коюңуздар. Хотя бы таксопарк менен түзүңүздөр, таксиде иштегендер. Таксопарк менен жакшылап сүйлөшүп, анан давайте ушундай кылалы. Себеби 1-декабрдан баштап, ушундай Кубатбек Орозов айтты деп айтып берип эле. Ошентип 1-декабрдан баштап ушундай автоматтык түрдө биздин жөнүндө данныйлар МВДга жөнөтүлүп турат. МВД текшерет анан биздин документтерди, анан бизди реестрге жүрүп ошонун Кыргызстанга айдашы мүмкүн удвоение кылып. Ошону алдын алып, азыртадан биз договор түзөлүү, КПХ түзөлүү, 6%тен жанагы налогторго төлөп туралы деп таксопарк менен сүйлөшсөңүздөр болот. Либо сиздер кошумча жумуш 4 сааттык, 2 сааттык, 3 сааттык, либо курьер, либо башка доставщик окшогон фирмаларга түзүп договор алыш үчүн эле 4 сааттык иштеп, күнүнө иштеп турасыздар. Башка вариант жок. 4 саат деген тез эле өтүп кетет, иштеп анан башка убактыңызда таксиңерди кыла берсеңер деле болот. Көп сиделка болуп иштеген, клинингде иштеген, салон немелерде, ресторандарда иштеген мекендештердин баардыгын айтат элем. Ресторандарда эми өзү ИПО менен иштешет ресторандар. Ошол ИПОлорунга дагы айткыла. Хотя бы в качестве самозанятого түзгүлө. Эгер официально трудовой договор берип алсаң дагы, в качестве самозанятого договор түзөлүп, ГПХ договор, ошол договор менен иштесек болот экен деп түшүндүрүп айтыңыздар. Бул маселеге өтө серьезный карабасак болбойт. Андан кийин официально иштеген, бирок ошол учурда дагы жана налогтон качып налог төлөбөгөн фирмалар бар экен да. Мисалы үчүн договор беришет, договорду колуна кармашат, ура деп, анан зачисление деп картага акча түшөт экен. Ошол учурда дагы налогтор төлөнбөй калган учурлар болот экен. Ошондуктан бардык мекендештериме мен кеңеш берет элем. Эгер официально иштеп жаткан болсоңуз, бирок сизге ошондой сообщение келген болсо, анда сиз срочно начальствоңузга, отдел кадрыңызга чыгып туруп, жөн эле ошол 2 НДФЛ сурашыңыз керек, же болбосо налогторум төлөнүп жатабы, мен кантип билсем болот, налогтор төлөнүп атабы чындап эле деп суроону коюп тактап алыңыздар. Себеби 1-декабрдан кийин бул иштерди жасаганы уже жетишпей каласыздар. 1-декабрдан реестрден чыгыштын өзү бир азап, билесиздер. Акчага чыгарам дегендер акчасын алып чыгарат, бирок кайра түшүп кала берет экен. Именно могул категория менен түшкөндөрдө реестрден чыгышы дагы өтө кыйын болот. Себеби сиздер өткөн убакытка уже налог төлөй албай каласыздар да. Анан билбейм, кээ бир жерде налоговыйдан айтып жатышты, 150 000 төлөп туруп андан кийин маселени чечип койсо болот экен налоговыйдан деген дагы мындай кептер угуп жатабыз. Бул это пока жөн эле кептер, официалдуу маалымат эмес. Ошондуктан мен азыртадан эгер 3-4 ай налог төлөп турган болсоңуздар, мен ойлойм сиздер декабрдан баштап сиздерде жанагы реестрге түшүү маселеси, башка маселеси болбойт. Себеби 1-декабрдан баштап уже баягы жана айтып өткөнүмдөй, 1-декабрдан баштап чечим жанагы распоряжение өз күчүнө кирип, официалдуу түрдө, автоматтык түрдө иштеп баштайт. Автоматтык түрдө биздин данныйларыбыз налоговый боюнча МВДга берилет, МВД өзүнүн чечимин кийин чыгарат. Мына ушул урматтуу мекендештер, баарыңыздар билесиздер, ГПХ договор боюнча кайрылсаңыздар болот. Бизге ГПХ договорду түзүп, бланкасын уведомление жөнөтүп, кантип налог төлөп туруу боюнча консультация бар. Жана өзүбүздүн түзүп берүү кызматыбыз бар. Төмөндө номерлер турат, номерге кайрылсаңыздар болот. Жана ошондой эле перевод паспорт боюнча да кайрылсаңыздар болот. Перевод паспортту үйүңүздөргө чейин жеткирип беребиз. Жеткирип берүү кызматы бар. Жана биздин перевод паспорттор сиздердин Сахараңыздарга, башка жактарга баардык жерге жарайт. Официальный перевод бюродон жасалат. Ошондой эле инене сунуш боюнча дагы вопростор болсо да кайрылсаңыздар болот. Бизди билесиздер, көптөн бери биздин команда ушул жакта кызмат алып барат. Биздин команданын жигиттери мен ушул акыркы 3-4 айдан бери кызматташып келем. Эч кандай бир косяк жок, иш кылып атышат. Баары жакшы. Ошондуктан төмөндө жазылган номерлер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Жана кымбаттуу мекендештер, бүгүнкү видео аягына чыкты, но кийинки видеолорубузда ушул июнда болгон дагы 1-2 окуя болду. Олуттуу дагы ушул инеленге окшогон. Ал боюнча дагы өзүнчө ушундай свободный форматта кухняда видео тартып чыгарам. Мындыктан кийинки видеодо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Видеого лайк басабыз, каналга подписаться болобуз.